Андыктан мен өзүм жөнүндө айтып бере турган болсом, мен Америкага виза аркылуу келдим. Америкага мен O1 деген виза менен келдим. Бул O1 деген виза болуп эсептелет. Бул визаны кимдерге берет? Бул визаны мисалы медиа чөйрөсүндө иштегендер, мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча мен буга чейин YouTube тармагында иштечүмүн. Ошо посольстводон өзүңдү тастыктоочу тастыкташың керек. Мисалы ошо ырчы боло турган болсоң, мисалы сен ырчы болсоң Кыргызстан тааныйбы жана ошондой эле бир ошого окшогон бир таанымал адам болсоң же болбосо ошого бир искусство чөйрөсүндө жүргөн адам болсоң, ошого бул виза сага беришет. Мисалы мен O1 визаны кантип алдым? Мен ютубер болчумун. YouTube тармагында 5 жылдан бери иштеп келгем. YouTube'дагы кнопкаларым бар болчу, баскычтарым 100 миңдик, ошого алтын кнопка жок болчу, бирок күмүш кнопкалар бар болчу. Ошолор күмүш кнопкаларын алып келип, менин YouTube каналымдагы каналдарымды көрсөттүм. Мен ушундай жумуш кылам деп көрсөттүм. Андан кийин бул процесс дагы аябай оңой болгон жок. Бул процесс бир 7 айга чейин созулду. Мен 7 айга чейин тактап Америка боюнча эмне документтер керек, эмнелерди талап кылат, ошолор боюнча баардык документтерди талап кылгандарын баардыгын так туура даярдадым. Маалыматтарды бул жактан алдым, тааныштарыма чалдым. Америкадагы байкелерге жаздым. Эч кимиси жооп берген жок тилекке каршы. Жана ошондой эле Америка боюнча аябай көп издедим. Мисалычы, кандай жолдор бар? Аябай көп жолдорун билем азыркы учурда, Кудайга шүгүр. Эгерде кимдин ушу Америка боюнча кантип барсам болот десеңиздер, эгерде каалап Америкага келем десеңиздер, менин бул жерде Instagram баракчам бар. Ушул Instagram баракчага жазсаңыздар болот. Кандай суроо болбосун баардыгын жооп берем. Жана ошондой эле ар бириңиздер өзүңүздүн пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар. Америка боюнча суроолор боло турган болсо, мен баардыгына жооп бергенге даярмын.